Кыргызстанда 12 апрелге карата COVID-19 жаңы учур катталган жок. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык илдеттен айыккандар жана каза болгондор да катталган эмес. Бүгүнкү күндө стационарларда коронавирустан 72 бейтап, амбулатордук түрдө 13 адам дарыланууда. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 200.970 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 196.303 киши айыгып чыкса, 2991 адам каза болду. Баткенде соода борборлордон ири өлчөмдөгү акча урдоого шектелип, 2 өспүрүм кармалды. Бул тууралуу Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, милицияга Баткен шаарындагы Асылбек соода борборунун сатуучусу 32 жаштагы жаран кайрылган. Анда үстүбүздөгү жылдын 17 мартына караган түнү белгисиз жарандар анын дүкөнүнүн эшигин бузуп кирип, 600 000 сомго жакын акчасын уурдап кеткендиги жазылган. Аталган факты кылмыш жаза кодексинин 205-беренеси уурулук менен катталган. Баткен районунун 15 жаштагы жана Жалал Абад облусунун Базар Коргон шаарынын 18 жаштагы тургундары Бишкек шаарынан кармалды. Кылмышка шектүү өспүрүмдөр жеңил акча табуу максатында уурдалган акчага сатып алган телефондор, кийим-кечелери тергөө кызматына өткөрүлүп берилди деп айтылат маалыматта. Азыркы күндө тергөө иштери сотко жиберилген. Кыргызстандын алыс аймактарында эл жана турак жай фондун каттоо 2022 жылдын 23 апрелинен 2 майына чейин жүргүзүлөт. Бул тууралуу Улуттук статистика комитетинин басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматта айтылгандай, ошол эле учурда биринчи этапта кандайдыр бир себептер менен каттоодон өтпөй калган адамдар үчүн калктын контролдук каттоосу өткөрүлөт. Мекемеден кошумчалашкандай, 12-16 тынымсыз байланышы каттоодон өтпөй калгандардын арызын кабыл алууну улантууда.